Ишеним грамотасын алып жатканда сүйлөгөн сөздөрү коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Өлкө башчысынын сүйлөгөн сөзүндө аты аталган саясатчылар менен журналисттер жооп кайтарышты. Алмазбек Атамбаев ачууланганда эмоцияга алдырып, айрым жагымсыз сөздөрдү сүйлөп алат дегендер жаңылышыптыр. Себеби 6 мартта сүйлөгөн сөздөрүн бул жолу андан дагы таасирдүүрөөк кылып айтып берди дешет эксперттер. Алмазбек Атамбаевдин адамдарды карыганына көнүп деле бүткөндөй болдук. Мурда президент мындай деп салды деп таң калгандар эми кандай деп салар экен деп күтүп калышты. Эфиопия менен Афганистан жана башка өлкөлөрдүн элчилеринен ишеним грамотасын алган Алмазбек Атамбаев ички саясатта болуп жаткан быкы-чыкынын баарын айтып салды. Клеветник — это моральный урод. И наш пророк Мухаммед сравнивал клеветника с каннибалом, поедающим трупы своих родственников. В хадисе пророка клеветник сравнивается с каннибалом, который ест труп своего брата, сестры, матери или отца. Элчилерге өлкө башчысынын сөзүн кандай кылып которуп беришти жана алар кандай түшүндү белгисиз. Бирок каннибал деп айтканда Эфиопиянын элчисинин көзү алайып кетти. Чындыгында бул элге кайрылуу, элчилерге эмес. Элчилер Эфиопиядан келген элчи, Индиядан келген элчи ал жөнүндө эмне жөнүндө сөз болуп аткандагы көп жакшы билбейт да эмне болгонун. Алмазбек Атамбаевдин ачуусуна тийген журналисттердин аты да каталып кетти. Ал эми бардыгы биригип келип, журналист сөрөйлөр деди өлкө башчысы. Айрым сасык саясатчылар, журналист сөрөйлөр, Замира Сыдыкова, Бегалы Наргозуев, Нарымбек Идинов сөз эркиндигин коргойбуз, кыргыз журналисттерин коргойбуз деп чуу салып, атайын уюм түзүп, ар кайсы мамлекетке бара калып, өлкөбүздү бүт дүйнөгө жамандап, мазактап жатат. Журналист сөрөй дегенге жооп берип, башкаларды да сөрөй десек болот да биз. А бизде ким сөрөй эмес экен анда мамлекетте? Ошол бийлик өзү сөрөй болуп атпайбы? Өкмөт же башка мына министрлер баары эле сөрөй болуп калбадыбы бизде? Айрым массалык маалымат каражаттары чет өлкөдөн грант алып, ал каражаттар элди бөлүп жарууга жумшалып жатат деди өлкө башчысы. Сасык деп атап атса, эл бузар деп атап атса, кузгундар деп, сөрөйлөр деп атса, ушул бөлүп жаргандыкта менин оюмча. А ошолордун баарын тескерисинче бириктирип, баарын мындай бир ынтымакка келтире турган адамдар ушинтип сүйлөп атса, ким бөлүп жарып атат мамлекетте, элди? Өлкө башчысынын кечээки сөзүнөн кийин Баткенский деген сөз мода болуп, эл оозунда көп айтылчу сөзгө айланды. Карабеков өзү бир жолу телевизордон айтты эле: "Я что, Баткенский что ли?" деп. Булар Баткенский да эмес, Киргизский да эмес. Булардын чөнтөгүнөн экинчи паспорт, же вид на жительство чыгып калса, мен эч кандай таң калбайм. Я что, Баткенский что ли деген сөз айтып, телекөрсөтүүгө чыккан тарыхый учурумдун тасмасын көргүм келип жатат. Кайсы телеканалга чыкканымды дагы билгим келет. Себеби мен антип айткан эмесмин. Баткенский деген сөздө деле ардана турган эч нерсе жок. Бул жөн гана кайсы географиялык аймакта туулгандыгын тууралуу маалымат. Мен чынында Баткендик эмесмин. Чүйдө төрөлгөм. Бирок маселе андай эмес. Бул сөзү менен Конституциянын гаранты аймак аралык бөлүнүүнү баштап жатат. Баарыбыз Баткен облусунан президент чындап сыйлаган бир эле адам бар экендигин билебиз. Ал анын шоопуру. Ошондуктан Исхак Раззаков, Абсамат Масалиев сыяктуу инсандардын атына жамынбай эле койсо болот. Алмазбек Атамбаев журналисттерден чындыкты талап кылып жатат. Анда мен Баткенский эмесмин деген тасманы таптырып, элге көргөздүрсүн. Антпесе президент жана анын тегерегиндегилердин ишмердүүлүгү фейктер менен чектелип калганго деп баарыбыз ойлоп калабыз. Дагы бир сураныч, УКМК кызматкерлерин убарага салып, биздин чөнтөктөрүбүздү тинтирбей эле коюңуз. Себеби биздин баардыгыбызда бир эле сиз сыйлаган Кыргызстандын жараны деген паспортубуз бар. Алмазбек Атамбаев ачууланганда эмоцияга алдырып, ар кандай сөздөрдү айтып жиберет болуш керек деп ойлогондор жаңылышыптыр. Себеби биринчи айткан сөзүн экинчисинде тастыктап, андан дагы таасирдүүрөөк кылып айтып берди. Мына Шанель менен Диорду севинип, француз духи менен жыттансаң дагы, эгерде сен саясатчы катары ыплас иштерди жасаң, сени сасык саясатчы деп айтат. Сен башкарган партияны сасык партия деп айтат. Маңкурт Чыңгыз Айтматовдун кылым карытар бир күн чыгармасындагы акылынан ажыраган адам Алмазбек Атамбаев менин айткандарымды ким түшүнбөсө, ал маңкурт деп ачык эле айтты. Маңкурттар. Эне тилин билбеген, элин сүйүп жарытпайт. Кечээ күнү маңкурттар деп кимди айтты билбейм, бирок маңкурттарга түшүндүрүп берейин деп эле кайра 2-3 жолу айтып атты да.
эми телевидениеден ошол маңкурттарга түшүндүрүп берейин деп айтып аткан сөзү мен ушул кыргыздарды маңкурт деп айткандай мага сезилди. Анткени телевидениеден президент айтып атса, маңкурттарга түшүнүп атса, ал бир эле кыргыздарга тиешелүү да. Ошондуктан тилекке каршы же атайлаппы же жаңылыппы ушундай сөздөрдү президент аябаганда көп колдончу болуп баратат да барган сайын. Алмазбек Атамбаев орус журналисттери Кыргызстандан демократия издебей, ошол демократияны Россиядан издесин деди. Мына Кисловтор, Широковтор Кыргызстандагы демократияга күөт эмиш. Анча эле демократия күйсөңөр, өзүңөрдүн мекениңерден Россиядан баштабайсыңар. Россиядан баштабайсыңар. Кремль Алмазбек Атамбаевдин бул айткан сөздөрүнө реакция кыла элек. Бирок орусиялык массалык маалымат каражаттары бул тууралуу ар түрдүү пикирлерди жазышууда. Эми президенттин аппараты жергиликтүү журналисттер менен эмес, орусиялык журналисттерге өлкө башчысынын айткан сөздөрүн түшүндүрүп берүү менен алек болушуп, убара тарткан калды окшойт. Болот Абдыжапаров, Ринат Илиманов,